Андан тышкары биякта жыртыктар көп, адамдар кирип жөнөкөй жарандар гүл айтып эткенге көнүп калганда, ошолор да көп жүрөт. Сразу көрсөңөр айтып чыгарып койгула. Анан ылдыйкы жак кичирээк, ылдыйкы жак. Аяка азыраак адам кылалык, аяка бир 10 адам болсо жетсе керек дейм да. Туурабы? Ылдыйкы тез эле чыгып кетет, аяк 1,5 километр. Биягы чоң. Ошон үчүн азыр 10 адамды ылдыйкыга бөлөлүк дагы. Анан үстүндө 2 жыртык бар. Ошо 2 жыртык менен түз түшөлү дагы адамдардын баарын чыгарып туруп, анан ылдыйдан өйдө иттер менен айдап уже эме кылалы. А могу жерде 2 бала калсын обязательно. Анткени 2 чоң жыртык бар. Ооба. Азыр каягына эме кылабыз? Анан калганыбыз болсо эми охота жарымына бир бөлүнүп туруп, анан жарымына бир дальше кетесиңер да, общий бир эме болот. Анан ылдый жакта дагы буянда да жыртыктар бар, анан ортодо дарбаза бар. Ошо жерлерди уже барып балдар заранее барып машина менен эле түшүп барып туруп, ошол жерде турсаңар болот. Анткени өткөндө бизде бияктан атканда бирөөсү подранка болуп, ошол жерде бир жыртык бар экен, ошол жерден чыгып кеткен. Именно кайсы жактан чыкты ошол жакка барайлы? Ошо могу эменин аягына барганда, жок, барганда сол жагында бир жыртык бар экен да. Ошол жерден чыгып кетти. Анан эми шаардын ичинде кылып атабыз, самый главный коопсуздукту карайлык. Ошо жана жыртыктардычы, булар үрүлгөн пароходу да ошол жерге 2ден бала турсаңар жакшы болот да. Ошо жыртыктарды көрсөңөр турайлы. Жыртык эми көрсөң түшүнчү, анда тең дакан сол. Жок, айтып койгула хотя бы. Могу менен барсаңыз заборго такалат, забордун сол жагында. Жок, машина менен барабыз да биз. Машина менен барсаңыз. Ооба. Өйдөсүнөн ылдый буйсузбучу? Жок, жок, бияктан өйдөгөн.